Assalamu alaikum. Hoş geldin. Birinci Kırgız Debат Show'suna intervью tartışıyoruz. Azız men суроо берем сага. Жооп бересиң ага бат-бат. Биринчи суроо. Биринчи жолу Кыргыз Debат Show'га чыгып жатасың. Кандай сезимдер болуп атат? Сезимдер жакшы эле. Башкача. Негизинен жакшы. Экинчи суроо. Эмнеге сен тандалып калдың деп ойлойсуң? Биринчи оюнчу катары. Ошол менен жанында жүрүп калгансың го дейм. Кайсы мону? Казакстанда келгенден кийин. Идея ырдаганда? 3. Debат сен үчүн эмне? Дебат мен үчүн эми не десем, оюн. Канча жылдан бери дебатта жүрөсүң? 4 болду. 3. Эмнеге ошончо убакыттан бери дебаттын арасында жүрөсүң? Кетип калган жоксуң? Просто дебатта жанагы неме дейм, радикалдар да. Мен өзүм радикалмын да. Анан ошо дебатта жүргөн адамдарга карап өзүмдү оңдойм дейм. Радикалдардан Кыргыз дебат лигасынын келечегин кандай көрөсүң? Эми келечегин өнүгөт деп турабыз негизи. Өнүкпөсө да айла жок, жакшы жакка барат деген. Биз аны позитивден сезип Оюндагы нерсени. Эң күчтүү спикерде 3 спикерди атап берчи. Мен үчүн болгон Сен үчүн эң күчтүү. Мен үчүн эң күчтүү спикер бул Кыргыз лигасында. Тилек ошол эле чоң. Ойной берет. Ошо Тилек Эгембердиев, анан кийин экинчи Кубан Жумамединов, анан Жомарт. Үчөөсү. Коркосуң Коркосуң булардан? Корком деп айта албайм, коркпойм го. Эң күчтүү 3 клуб. Эң күчтүү 3 клуб Манасты кошо албайм, бирок Манастан башкасы менен күчтүү десем. Себеп? Себеп эң күчтүү 3 клуб ким да? Стабилде. БГУ. БГУдан экен унутпайсыз. Юг. Анан башка карымбасынан чык. Дебатта идеал туткан оюнчу. Өзүм негизи. Эсеп айтып батпайм. Биринчи суроо, эмнеге бул позицияда отурасың? Позицияда турам, анткени мен бул рабочий сторонам. Эми дебат шоу боюнча суроолор берем, ошого жооп бересиң. Биринчи болуп Кыргыз дебат шоуга чыгайын деп жатасың. Кандай сезимдер болуп атат? Сезимдер ар кандай, эң башында айтканда сүйүнгөм. Бирок мен өзүмдү дебат шоуго чыгып атасың дегенде сүйүнгөм, бирок бир четинен корком, анткени бул кандайдыр бир деңгээлде жоопкерчилик өзүмдүн алган. Анан экинчиден баардык дебатчылар адашпасам. Жок, мени караганда дагы Элтран Байкеге голос берип, Элтран Байке утат дегенде кандайдыр бир эмоциональный, психологический давление болот. Опростор боюнча сен утуп атасың? Жок. Менин баракчамдагы опростор боюнча мен утуп атам, бирок башка жактарда башкалар. Экинчи суроо. Эмнеге дебат шоуга сен тандалып калдың деп ойлойсуң? Өзүң. Жеке причиналардан болсо керек эле. Жеке причина деген ал эмне? Оюштуруучунун жеке көз карашынан болсо керек деп ойлойм. Элдер тарабы түшүнүп калбак. Кандайдыр бир критерийлерди көрө алган жокмун, ошондон. Үчүнчү. Дебат сен үчүн эмне? Дебат мен үчүн площадка, платформа. Кийинки суроо. Дебатта канча жылдан бери жүрөсүң? 2017-жылы келгем. Биринчи жолу. Биринчи жолу 10 классында келгем. 2 жыл болду. Эгерде жыл менен санасак 4 окуу жылы деп койсок болот. Анан дагы канча жыл дебатта жүрөм деп ойлойсуң? Кетесиң негизи. Университетти аяктагы чакырып жүрөм деп ойлойм, анан кийин жумуш да башка нерсе болсо керек. Эмнеге ушу 4 жылдан бери кетип калган жоксуң дебатка? Анткени дебат мага жагат. Кыргыз лигасы өзүнчө жагат. Эмнеси менен? Атмосфера, достук, жалпы эле жеңилесиң. Негизи Кыргыз дебат лигасынын келечегин кандай көрөсүң? Келечегин көрө алам, жакшы болот деп ойлойм. Себеп дегенде азыр биз Кыргыз лигасын өнүктүрүүгө салымыбызды кошо атабыз, аппарат болуп буюрса жакшы өтөт. Дебатта өзүңө тең каршылаш деп кимдерди ойлойсуң? Өзүмө тең каршылаштар көп. Бул менин мезгилимде келгендер, ошол эле Ходжаева, ошол эле жана башкалар деп коеюн. Аттар айтылбайбы? Эми эстеп отуруш керек. Эң күчтүү 3 спикер сен үчүн Кыргыз лигасында? Эң күчтүү 3 спикер Кубан Байке, Жашыл Байкен ойногондор дагы Байке. Коркосуң булардан? Корком деп айта албайм, себеп дегенде жеңилиштин эч кандай уяты жок. Жеңе алам деп ойлойм. Эң күчтүү 3 клуб? Эң күчтүү 3 клуб, эгерде
объективдүү карай турган болсоң, анда Манас клубу жакшы мындай дебатерлор тарбиялап чыгарды. Орус лигасында да, Кыргыз лигасында да Манас клубу. Анан кийинкиси бардыгы мындай бирдей да, көп деле айырмасы жок. Бир академия. Үшүнчү. Акыркы суроо, идеал туткан дебатёрум. Тилек Рашан дебатерлор. Андай жок да? Өзүң идеалсың. Өзүм да идеалмын. Рахмат. Эми экөөңөрдү эки четине отургузуп алабыз. Бири-бириңерге болгон каршы ойлоруңарды, анан турнирге чейинки бири-бириңерге болгон сөздөрүңөрдү угабыз. Биринчи суроо. Эң биринчи, эң күчтүү спикер намын ким утат деп ойлойсуңар? Кубанова. Жумамединов. Жумамединов. Өзүң да ойлойсуңбу? Өзүм да ойлойм. Сен өзүң да ойлойсуң. Уялатам деп айткандан. Мен негизинде биринчи утканда бар да, негизи келген да, куда да келген го. Элестетели да. Сен дебатка жаңы келдиң. Ошондо кайсы клубдун мүчөсү болуп кирет элең? Тандоо болду. Эгер тандоо укугу бар болсо, мен башка жакта окусам тандоо укугу бар болсо, кайсы клубдун мүчөсү болот элең? чыгыш. Неге? Просто чыгыштан мындай да, башталар. Башка жактагылар эмес, алар да мындай идеологиясы бираз башкача да. Ошондо мен бираз токтоораак, анан серьезныраак болуп берейин деп ойлойм. Ошондо чечем. Сен клуб токтотоп деп ойлоп атам да пока. Сен жакмай. Менде негизи тандоо укугу бар болчу башында келгенде эле. Дагы бир нерсе. Жок, азыр. Дагы бир нерсе. Кожоев менен чогуу болдум да. Азыркы ансезимин азыркы болгон клубтар жөнүндө маалыматым бар. Ошондо кайсы клубдун мүчөсү болот эле? Өзгөрбөйт болчу. Все. Ногуз боло турган кыргыз дебат шоусун кимге утабыз деп ойлойсуңар? Экөөңөр. Мен негизи Акимов утат деп отурмун. Анан кандай болот билбейм. Сен чекме. Мен дагы. Өзүң утамдыңбы? Ниет бар, уткум келет, утам деп Ким ойлотом. утат? Ойлоп атасың. Эмнеге? Анткени мен дайынданам, дайынданып чыкам азыр. Эртең дайындам. Ошентип ойлоп атам да. Анан 70% өзүм утам деп ойлоп атам. 30% эгерде форс-мажор или мен Сотто. толкунанып кетсем. Сен Мен айттым го Акимов утат. Эмнеге? Жаңы өзү айтып кетип атайын. бири-бириңерге айта турчу сөзүңөр турнир алдында. Ийгилик. Башкача жана мага айтып аткан сөздөр. Уялатам эми. Эч кандай жазбайбы? Конордун сөздөрү. Сен айтпай. Сөздөр. Игилик, шоу, дайынданыңыз жакшы. Шоу жакшы өтсүн. Азыр анда элдин көзүнчө позиция тандоо болот. Кимиси президент, кимиси кандидат болор эле. Тема ошол видеонун астында жазылат. Тандоо. Президент. Кандидат. Жаңында oyunun 14 декабрда саат 6:45-те Манас университетинде көрүшөбүз. Кыргыз дебат шоусунда. Кандидат болду басты. Дуглас. Мен не деп калдым ошондо?